Эгер биз көмүртек 12-нин бир атомунун массасын тапкыбыз келсе, химия классында затты таразага коебуз. Ошондуктан өзүңөрдүн ой жүгүртүүңөрдү пайдаланалы, элестеткиле. Силер көмүртектин бир атомун колго ала тургандай жана аны кичинекей таразага коюп койгондой, жана ал тараза бизге көмүртек 12 атомунун массасын көрсөткөндөй элестеткиле. Химияда эреже катары биз массаны грамм менен ченейбиз. Ошондуктан алар грамм деген маанини берет деп элестеткиле. Атомдор эң кичине болгондуктан бул маани да эң кичине болот жана ыңгайсыз болот. Мындай өтө кичине сан менен иштөө абдан ыңгайсыз. Мындай майда бөлүкчөлөр менен иштөөнүн ордуна химиктер жаңы терминди массанын атомдук бирдигин ойлоп табышкан. Аны жазууга мага мүмкүнчүлүк бергиле. Массанын атомдук бирдиги, кыскача МАП. Жана химиктер 12-нин бир атомунун массасын көмүртек 12-нин бир атомы 12 МАПка барабар деп кабыл алышкан. Калганын бардыгы тең бул маани менен салыштырмалуу өлчөнөт. Силерге массанын атомдук бирдиги жөнүндө түшүнүк берүү үчүн 1 МАП 1,660539 санды 10го көбөйтүп 24 даражадагы грамм деп жазабыз. Эгер силер көмүртек 12 атомунун массасын грамм менен билгиңер келсе, көмүртек 12-нин бир атомы 12 МАПка барабар. 1 МАП граммдын ушундай санына барабар. Эгер бул санды силер оң жагынан 12 көбөйтсөңөр, силер С12-нин бир атомунун грамм менен алынган массасын аласыңар. Бирок бул сан да ыңгайсыз. Ал абдан кичине. Ошондуктан бир атом көмүртек 12 МАП массасына деген аныктаманы колдонсо болот. Эгер силер бул жакка карасаңар, анда мезгилдик таблицадан бул санды ушул жерден көрөсүңөр. Бул көмүртектин атомдук массасы. Бирок буга көңүл бургула. Ал 12 МАПка так барабар эмес. Ал сан туура 12,0000 жана андан ары мында 12 эмес, 12,100 0,1 айырма кайдан чыкты? Булардын себеби атомдук массасынын аныктамасы. Бардык изотоптордун орточо санын түшүндүрөт. Биз көмүртек 12 жөнүндө айткыча, бирок көмүртектин башка да изотоптору бар. Жана атомдук массанын аныктамасы боюнча бардык элементтердин изотопторунун орточо массасы болуп саналат. Бул сан эмнени элестетерин келгиле көрөлү, элестетип көрөлү. Бул санды кантип эсептейбиз? Мезгилдик таблицадан ар түрдүү элементтер үчүн бул санды эсептей алабыз. Бирок муну көмүртек үчүн жасоодон мурда орточо балын эсептеш үчүн адегенде муну жасоо керек. Бул сан орточо өлчөнгөн сан болгондуктан жана класстагы силердин бааңар орточо өлчөнгөн боюнча эсептелет. Келе карайлы. Балардын бөлүнүшүнө силердин мугалимиңер тесттин жыйынтыгын үй тапшырмага караганда көбүрөөк эсепке алат. Ошондуктан силердин жыйынтык бааңар 70% болуп, тесттин баллары менен аныкталат. Силердин жыйынтык бааңар предмет боюнча 30%, үй тапшырмасынын жыйынтыгынан турат. 70 плюс 30 барабар 100%. Бул 100% силердин бааңар. Силер жакшы студент болсоңор, бардык тесттер үчүн орточо 90 балл болот. Жана силер үй тапшырмасын дайыма аткарасыздар, 100 балл аласыздар. Предмет боюнча силердин жыйынтык бааңар кандай болот? Силердин айрымдарыңар муну кандай кыларды билериңерге ишенем. Биринчиден силерге өзүңөрдүн процентиңерди ондук түрдө өзгөртүү керек турабы? 70% бул жөнөкөй эсептөө. Бирок мен калькуляторду бардык учурда колдоном. 70-ти 100гө бөлсөк, ондук түрдү берет. Анда 0,7 болот. Келгиле 0,7 деп жазалы. Биз үтүрдү жылдырышыбыз керек. Эгер биз 100гө бөлсөк, үтүрдү гана жылдырып коебуз. 1ге 2 цифрага жылдырсак 0,7 алабыз. Ал эми 0,7-ни 90го көбөйтсөк, келгиле бул үчүн калькулятор колдонолу. 0,7 көбөйтүлгөн 90 барабар 63. 63 сан алынат. Келгиле үй тапшырмасы үчүн да ушундай кылалы. Процентти бөлчөккө айландырабыз. Жана силер үтүрдү гана жылдырып кое аласыңар. 0,3 деген санды алабыз. Аны 100гө көбөйтөбүз. 0,3 көбөйтүлгөн 100 бул жөнөкөй эсептөө. Силер муну меңер менен эле жазсаңар болот. 0,3-тү 100гө көбөйтсөк 30 болот. Силердин жыйынтык балыңарды предмет боюнча табуу үчүн бул эки санды кошуп койгула. 63 плюс 30 барабар 93 балл. 93 силердин предмет боюнча алган жыйынтык балыңар болот.
Бул мааниге ээ, себеби тесттин жыйынтыгы үй тапшырмага салыштырганда чоң мааниге ээ. Ошондуктан силердин жыйынтык бааңар тесттин орточо баасына жакын. Ал 100 эмес 90 жакын. Бул идея орточо өлчөнгөн маани. Эң жакшы келгиле ушуну эле, бирок көмүртек жөнүндө айталы. Келгиле көмүртек үчүн бул сандарды карайлы. Биз көмүртектин 2 ар түрдүү изотопун билебиз. Бул көмүртек 12 жана көмүртек 13. Ар бир көмүртек үчүн жаратылышта 2 изотоптун бирөө болот. Ошондуктан көмүртек 14 жөнүндө тынчсызданбайм, себеби ал өтө аз. Эгер силер бул жакындатылган сандарды алсаңар, менде 98,89% деген сан, дүйнөдө көмүртектин 12 деген атомдору жана 1,110% көмүртек 13 атому. Аларды чогултсак, мен 100% алам. Башкача айтканда, алар көмүртектин бардык атомдорунун 10%-ин түзөт. Эми көмүртек 12 аныктама боюнча 12 массанын атомдук бирдигине барабар. Эксперимент жолу менен көмүртек 13 массанын атомдук бирдиги болот. Массага болгон массага ээ экенин түшүнө аласыңар. Келгиле айырмасын эсептейли. Көмүртек 12-ге көмүртек 13 дагы бир нейтрону бар. С12-ге караганда 1 нейтронго көп. 13 саны мына ушуну түшүндүрөт. Масса эмне болду? Массасы 12-ден 13-кө көбөйдү. Силер эми бул нейтрон экенин көрө аласыздар. Ал бир массанын атомдук бирдиги. Бул сандар так эмес, бирок силерге жалпы түшүнүк берет. Нейтрондун кошулушу силердин изотопко массасын көбөйтөт, бөлүкчөлөр көбөйтөт. Ал жакшы. Ушуну эле биз предметти баалаганга колдонобуз. Биз орточо өлчөгөндү санаган жатабыз. Биринчиден, биз силердин процентиңерди бөлчөккө айландырышыбыз керек. Ошондуктан биз жөн эле үтүрдү 2 цифрага жылдырабыз. Мына биздин үтүрдү 1-ге 2-ге жылдырабыз. 0,10 9889 алынат, аны 12-ге көбөйтөбүз. Ал көмүртек 12-нин изотопунун массасы болот. 0,10 9889-ду 12-ге көбөйтөбүз. Калькулятор алалы. 0,10 9889 көбөйтүлгөн 12 барабар 11,10 86 болот. Муну 11,867 деп алалы. Көмүртек 13 үчүн да ушундай кылабыз. Биз үтүрдү 2 цифрага жылдырабыз. 1-ге 2-ге жылдырсак 0,100 болот. Эми 0,100 0,000ден 0,110ду 13,10,000ден 0034-кө көбөйтөбүз. Бул үчүн калькуляторду колдонолу. 0,100 10,000ден 0110ду 13,10,000ден 0034-кө көбөйтөбүз. Жана жыйынтык 0,10,000ден 1443 табабыз. Келе муну жазалы. 0,10,000ден 1443 саны болду. Эми бул эки санды чогуу кошобуз. Бул санды жана эки санды алабыз. Аларды чогуу кошобуз. 0,10,000ден 1443-кө 11,000ден 867 кошобуз. 11,867 бул санга биздин жооп жана 12,1000ден 11 болот. Келе муну жазалы. Мына эми 12,1000ден 11 көңүл бургула. Бул сан биз алган сан. 12-ге көбүрөөк жакын 13-кө караганда. Себеби көпчүлүк атомдор көмүртек 12 болуп саналат. Бул орточо өлчөнгөн. 12,100 бул биз көргөн мурда биздин мезгилдик таблицадагы сан. Бул санды 12,100 эсиңерге туткула. Келгиле биз мурда көргөндөргө артка кайрылалы. Видеонун башталышындагы көмүртек үчүн мезгилдик таблицадагы 12,100 саны мына бул орточо өлчөнгөн. Бул элементтин бардык изотопторунун орточо массасы. Бул сан мезгилдик таблицадан алынган.